Assalamu alaikum урматтуу Nurkeyji YouTube kanalının катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушук күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 6 число 4-ай 2022 жыл. Москва убактысы боюнча саат 6:30 болуп калды достор. Ооза чарга жакындап калды. Буюрса бул машина сатыкка коюлуп атат. Ушуну эртерээк тартып сиздерге көрсөтөйлү. Достор, Hyundai Solaris 2017 2018 1.4 механический коробка достор. Алгач кузов боюнча бир сыйра комментарий берейли дагы, анан сиздерге документ жагыны, анан баасыны билип берели хозяин байкеден. Так, кузов боюнча достор, машина апапакай. Болгону арт жагынан бампери разноцветный болуп турат, ногу углга чейин башка цвет, анан миягы өзүнүн родною, анан миягы дагы эки бурчу гана бир баллончик менен эле чачып койгон окшойт. Мындай кичине урулган, чийилген жерлери бар экен, мындай чийилген жерлеригечи. Көрдүңүздөрбү? Анан мыногу крылосу. Арткы крылосу. Ушул жерди жанагындай баллончик менен эле чачып койгон окшойт. Өзү светтен дагы көрүнүп турат. Так, калган жагында мына эшикте дагы бир аз царапинасы бар экен. Калган жагы таза, көрүп турасыздар. Анан дөңгөлөктөрү зимний уже болбой калыптыр. Алмаштырыш керек. Акыркы сезон иштеп атат да, мындай айтканда достор. Так, ички салон боюнча. Достор, комплектация Active Plus. Бул жерде өзү башка мафон коюлуптур. Бул жерде өзүнүн штатный мафон болуш керек эле. Так, подогрев эч нерсе жок. Бир гана кондиционер бар достор. Катализатор ордунда экен бирок. Пробеги 240.582. Алдыңкы эки айнек көтөргүчү электрический, электропакет. Салон боюнча достор, чехолду көрүп турасыздар. Салонду полный химчистка кылыш керек. Мынакей могу ортолору уже болбой калган. Полный химчистка кыласыздар. Мына потолоктон бери. Көрүп атасыздарбы? Потолоктон бери полный химчистка кылдырасыздар. Химчистка где-то 5000 кетет. Так, эми сиздерге арт жагыны, анан мотор жагын көрсөтөйлү. Так, арт жагы боюнча арт жагында заводской меткалар бар. Заводской меткалар ордунда. Так, крышка багажник чечилген эмес, таза. Анан сырткары бул жакта оң жак крыло боюнча дагы таза. Арт жагынан машина өтө таза экен. Эшиктин азыр жабылганынан дагы байкасак болот. Машинанын арты таза экен, болгону ушул эки крыло, баягы задний арткы крылосу гана ичине царапина болгондуктан баллончик менен эле чачып коюптур. Так, калган жагы таза экен. Эми сиздерге мотор жагын көрсөтө калайлы. Жоп, бисмилла. Мынакей мотор жагы. Кайсы бир шкаф кичине мындай эме болуп калган, чийилдеп калган, деп же ремень кургап калган. Ошо ременди алмаштырып көрөсүздөр достор. Кичине. Жок, ремень. Ремень же шкаф. Так, крылолор боюнча достор. Оң жак крыло алмашкан же жасалган. Капоттун крышкасы дагы чечилген. Так, сол жак крыло дагы жасалган достор. Же чечилген, же алмашылган. Бирок крылолор таза. Капот дагы чечилген. Скорее всего, легкий ДТП болгон. Бир сыйра автотектен же башка бир платныйдан же Авитон өзүнөн эле платный полный отчет алсаңыздар болот. Негизи мотор ровно иштеп турат достор. Көрдүңүздөрбү? 1.4 бул жерде. Мотор ровно иштеп турат, болгону ошо бир эле ремень же бир шкаф кичине майсырап калган. Так, ремень же шкаф майсырап калган. Опа. Так, баасы боюнча вложение көбүрөөк экен байке, бирок сөздүн ачыгы. Канча коебуз эми? 680. Эми эгерде кыла турган болсо бир аз түшүп беришим мүмкүн. Дагы бир аз түшүп берсеңиз болот, Бирок
вложение бар да, дөңгөлөк алыш керек, ремен, ар жак бер жагы менен бир мындай айткандачы 653 реальный баасы да байке. Токыт держе. Анан 650ден ылдый берсеңиз, мындай болбой калат. Сөздүн ачык эле. Ооба. Бол достор, сүйлөштүк байкеге. Торг жок эле 650 миң. Документин сразу оформить этип аласыздар, кааласаңыздар. Полный купли-продажа бар байкебизде. 650 миң бес торг достор. Келесиздер машинаны бир сыйра көрүңүздөр өзүңүздөр дагы. Көңүңүздөргө туура келсе 650 миңди эсептейсиздер, уже пышырып койдук. 680, 700 деп эле мындай токот дережеле. 2018 1.4 механический коробкага 650 миң реальный баа. Даже ниже рынка десек деле болот достор. Ушул достор, документин сразу өткөзүп аласыздар. Эгер таныш таппасаңыздар, менде бир таныш бар. Өзүнүн ИПшник атыга өткөзөт, өзүнүн ИПсига лицензия чыгарып берет достор. Биздин WhatsApp номер ар бир видеонун аягында бар. Если что машинаны алып калсаңыздар, бизге байланышка чыксаңыздар, ошо Асан деген таныштын номерин беребиз достор. Мына ушундай достор, бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар достор.